Эми эмне болот? Фараон мени өлтүрөт турбайбы? Эми эмне кылам? Деп бушайман болуп олтуруп, фараондун хан сарайынан чыгып кетип калат. Фараондун хан сарайынан бир топ алыстап кеткен соң алыстан көрүнгөн кербенди көрүп, алар менен чогуу кетип калат. Сыңары Муса кербендин башчысы даанышманга жагып, даанышмандын төөлөрүн, койлорун карап, аларга жардамдашып, ошолор менен кала берет. Күндөрдүн биринде Муса алейхисалам кой кайтарып жүрүп, алыстан көрүнгөн жаркыракты байкап, аны көздөй жакын барат. Эй Муса, мен бүткүл аламдын ээси болгон Аллах деп дауыс чыгып, Муса алейхисаламдын көзүнө жаркыраган нур көрүнөт. Албетте, Аллах Тааланын жүзүн эч ким жана эч нерсе көтөрө албайт. Ошондуктан Муса алейхисалам аянды түшүнүү үчүн анын көзүнө нурду көргөзүп дауыс чыгарды. Ал көрүнгөн нурду жана угулган дауышты элестетүү мүмкүн эмес. Аллах Тааланы акылыбыз менен таанышыбыз керек. Ошондуктан бул видеодо көрүнүп турган нурдай же угулган дауыштай сүйлөйт экен деп элестетип албаңыздар. Аллах Таала өтө кудуреттүү зат. Ал эми бул видеодо жөн гана маанисин чагылдыруу үчүн гана сүрөттөрдү коебуз. Эй Муса, мен бүткүл аламдын ээси болгон Аллах. Мен сени пайгамбарлыкка тандадым. Андыктан бул аянга кулак салгын. Эми сен фараонго баргын. Анткени ал чектен чыкты. Деп Муса алейхисаламга Аллах Таала буйрук берет. Ушул жерден Муса алейхисаламдын абалын элестетүү кыйын. Бир жагынан фараондун бир тууганын өлтүрүп алган үчүн ага баруудан коркуп турганын Аллах Таала билип: "Эй Муса, колуңдагы таякты таштагын." Эй Муса, коркпогун. Мен берген мужиза кереметтерим менен баргын. Чындыгында сенин Кудайың кудуреттүү. Эй Муса, коркпогун. Сага эч ким зыян келтире албайт. Анткени Аллах кудуреттүү, коргоочу. Таягыңды алгын. Эми фараонго баргын. Анткени ал чектен чыкты.
Эй, фараон! Кудай мени сага жөнөттү. Бир тууганым экөөбүз сага эскертүү берүү үчүн келдик. Өткөзгүлө. Сен кимсиң? Мен сага жөнөтүлгөн пайгамбармын. Муса, сен менин кулумсуң да. Сенин кудайың алдыңда турат. Мен сенин кудайыңмын. Сени кайсы кудай жөнөттү? Сен кудай эмессиң. Ааламдардын ээси болгон жалгыз гана кудай бар. Ал Аллах Таала. Эй фараон, өзүңдү кудай санаганыңды токтоткун. Кол алдыңа кулдарды кыйнап иштеткенди токтоткун. Жана мыкаачылык менен жаңы төрөлгөн наристелерди кырганды токтоткун. Эй Муса, сен менин бир тууганымды өлтүрүп алып, хан сарайман качып кеткениң аз келгенсип. Эми менин алдыма келип алып, кайдагы былжырактарды айтып, башымды оорутуп турасың да? Же бир айткан сөздөрүңдү тастыктоочу далилиң жок. Мына сага менин далилим. Мен кудаймын. Айлана чөрөңдү карачы. Баары мага кызмат кылышат. Агана сенин далилиң. Деп фараон текеберленген учурда Муса алейхиссаламга аян келди. Ошондо Муса оң колун койнуна салып, кайралып чыкканда, Мусанын колу аппак нурга бөлөндү. Ал нур ушунчалык жарыгын чачкандыктан көздөрүн жапса дагы көрүнүп атты. Жок, токтоткула. Сен сыйкырчы болуп кетипсиң. Кайдагы сыйкырды мага көргөзбөгүлө. Бул сыйкырды бардык сыйкырчылар эле кыла алат. Эгерде сыйкыр аркылуу кармашкың келсе, анда убакыт бер. Мен да сага өз сыйкырларыман көрсөтөйүн. Анда баары калыс болуу үчүн жакында майрам күнү элдин баарын чакыргын. Элдер да көрсүн. Ошондо баары калыс болот, деп жакын арада болуучу майрам күнгө келишим түзүп чыгып кетишет. Жиндене түшкөн фараон дүйнөдөгү эң кыйын болгон толгон сыйкырчыларды чакыртат. Фараондун алдына 700дөй сыйкырчы чогулат. Жети жүз сыйкырчынын арасынан эң кыйын 70 сыйкырчыны тандап алат. Араңардан кимиңер Мусаны жеңсеңер, жарым байлыгымды берем. Сүйлөшкөндөй эле майрамдык кечеге элдер дагы чакырылат. Ел чогулуп, баары даяр болгондо Муса алейхиссалам кирип келет. Эй фараон, Аллахка моюнсун. Мен өзүм кудай болсом, эмнеге мен сенин кудайыңа моюнсунушум керек? Эй фараон, билгин, бүткүл аламды жараткан жалгыз гана кудай бар. Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү зат.
Муну кылган жалгыз эле сен эмессиң. Муну биз да кыла алабыз. Эй Муса, башыңды көтөргүн. Алардын сыйкыры Аллах Тааланын алдында эч нерсе эмес. Чындыгында Аллах кудуреттүү зат. Ошондо Каруун сыйкырчыларды дагы бир нерсе кыла койбойсуңарбы дегендей карап калды. Бирок сыйкырчылар шок абалда эч нерсе кыла албай туруп калышты. Себеби сыйкырчылардын жылааны өздөрүнүн колуна кайтыш керек эле. Мусанын жылааны өзүнүн колуна кайтты. Ал эми сыйкырчылардын жылааны өлүп эле калбастан алардын сыйкыры дагы түпкү тамыры менен таптакыр жок болуп кетти. Көрүп аткан элдердин баары шок болуп таң калып калышты. Өздөрүнө ишенген сыйкырчылар мындай нерсени түшүндө да күтпөгөндүктөн: "О Муса, сенин Кудайың ушунчалык кудуреттүү беле?" деп турган жеринен сажда кылып жиберишет. Мен силерге уруксат берүүдөн мурун Мусанын Кудайына сыйынып атасыңарбы? Айтпайсыңарбы?